Эшмамбет Кендирбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби Кыргыз Адаяк 8 класс мугалими Алыбаева Жыргал. Сабактын темасы Жеңи жок Өтө Көкө уулунун өмүрү жана чыгармачылык жолу. Сабакка төмөндөгүдөй максаттар коюлду. Жеңи жок акындын өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө маалымат алабыз. Аны акын катары таанытуучу чыгармаларын окуп үйрөнүүгө кадам жасайбыз. Жеңи жоктун чыгармачылыгына таасир эткен жагдайлар жөнүндө билебиз. Өтө Көкө Жеңи жок акындын өмүр баянын үйрөнүш үчүн китептеги маалыматтарды бир нече бөлүмдөргө бөлүп койдук. Балдар, ошондуктан ошол бөлүмдөрдү кыска маалыматтар менен таанышкыла. Биринчи бөлүм балалыгы деп аталды. Өтө Көкө уулу Таластагы Сары Көбөн деген жерде 1860 жылы Көкө деген кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Өтө бой жетелек кезинде атасы дүйнөдөн кайтып, иниси Болотай менен жетим калышат. Ар кимдин колунда жалданып иштөөгө аргасыз болуп, ооруга чалдыгат. Жугуштуу ала оору менен ооруган Өтө Ташкара байдын көзүнө чалдыгып, каарына калат. Көпкөн Ташкара жигиттерин чакырып, тетиги бала ала оорусу менен ооруган экен. Муну айылга эмнеге жолотосуңар? Оорусу элге жугат. Бир жетимден эл көбөйбөйт да азайбайт. Алып барып кара буранын суусуна салып жибергиле, деп буйрат. Ташкаранын жигиттери анын өмүрүн кыюуга диттери барбайт. Себеби ал өтө жылдыздуу бала болот. Жигиттер кой айдаган соодагерлерге кошуп, Аксыдагы тайкелериңе барып жамбак, деп Жеңи жокту качырып жиберет. Өтө анда Жеңи жок атка кону элек чагы. Өмүрү жана чыгармачылыгына арналган экинчи бөлүк Аксыда деп аталат. Аксыда Өтөнүн энеси Алтынай мына ушул Аксы тараптык болот. Ошондуктан тайкелерим бар деп келген Жеңи жок ошол жерде туруп калат. Бекмурат дегендин колунда көп убакыт туруп калат. Бир аз убакыт өтпөй эле Кара Суудан Садыр деген киши жумуштап келип, Жеңи жокту көрүп калат. Кыракы, байкагыч Садыр Жеңи жоктун кандай абалда экендигин билет дагы, аны энеси Айыкеге алып барууну чечет. Айыке Өтөнүн оорусун билип, аны атайын Далышы деген дарыгер адамга көрсөтөт дагы таза айыктырат. Оорусунан айыккан Өтө энеси баккан энеси Айыке каалагандай болбой, айылга комузчу, акын, манасчы келсе, ошолордун жанынан чыкпай, оңтою келгенде ырдай коюп, оозго илине баштайт. Жеңи жоктун өмүр баяны ушинтип атак даңкка толо баштайт. Өтөнүн Жеңи жок атка конушу. Бир жолу Өтөнүн турмушунда окуя болот. Ал Нурмолдо ырчы менен беттешип, анын шаштысын кетирет. Эки жеңи карысынан жок кемсел кийген жаш жигиттин төгү бырдыганына эл таң калат. Ошондон баштап Өтө Жеңи жок атыгып кетет. Актаңдай ырчы катары элге тааныла баштайт. Нурмолдо ошол кезде атактуу ырчылардын бири эле. Өз аймагында анын атын эл жакшы билишчү да. Мына ошентип Өтөнүн Жеңи жок атка конушуна Нурмолдо ырчы менен жолугушуусу себепкер болот. Акын катары калыптанышы деген бөлүмдү балдар мына момундай графикалык жазуулар менен бөлүп койдум. Биринчиси Жеңи жоктун акын катары калыптанышына таасир эткен окуялар Айыке, экинчиси Кыргызстандагы тарыхый окуялар, айтыштар, Токтогул менен жолугушуу. Эмне үчүн мына ушундай бөлүмдөргө бөлдүм? Аны окуу китебинен Өтөнүн өмүр баянын, анан чыгармачылыгын окуп чыккандан кийин билесиңер. Айыке жөнүндө азын олок маалымат алдыңар. Кыргызстандагы тарыхый окуялар жөнүндө маалымат алгансыңар. Биринчи сабактан кыргыз эл акындарына арналган. Андан кийин акындардын чыгармачылыгында айтыштар кандай орунда турарын өзүңөр жакшы билесиңер. Кийинки бөлүмү Токтогул менен жолугушуусу деп аталат. Токтогул ошол кездеги акындардын мектебинин расмий эмес уюштуруучусу катары таанымал.
Токтогул менен жолугушпаган акындар, анын мектебинен өтпөгөн акындар жокко эсе болгон. Мына ошондуктан кийинки бөлүм ошондой деп аталды. Үй тапшырма 214-216 беттеги акындын өмүрү чыгармачылыгын окуп чыгып, төмөндөгүдөй 5 блокко бөлүп, маалыматтар менен толтурасыңар. Ал жогорудагы үлгүдөгүдөй болсо болот болжолдуу түрдө. Окуп чыккандан кийин өмүрү чыгармачылыгын, балким өзүңөрдө дагы башкача ойлор пайда болот. Анан аны бөлүмдөргө бөлөсүңөр 5 бөлүккө. Мына ошол алган маалыматыңарды төмөн жогорудагыдай схема менен жазып, анан толтурасыңар. Көңүл бургула, даярдаңгыла деген кичинекей бөлүктү кошуп койдук. Анткени жеңи жоктун 5 ыры өтүлөт. 5 ыры бир сабакка камтылгандыктан силер алдын ала кичине маалымат ала алсаңар болот. Балалык деген ыры, жалгыз тал менен сүйлөшүү деген ыры, аккан суу аттуу айтылуу ыры, үй бүлө аттуу ыры, анан ак куржун толо ыр калды деген акындын чыгармачылыгынан, анан чыгармачылык кредосунан маалымат берүүчү чыгармалары өтүлөт. Мына ошого даярданыш үчүн силер өз алдыңарча маалыматтарды топтоп, тексттер менен таанышып, даярданып алсаңар болот деген ойдо бердим.